Кайырлуу күн достор. Бүгүн өтө дәмді жұмсақ Наполеон тортун дайындаймыз. Өтө оңай. Ең алды менен унумузга салкын сармайымызды жакшылап аралаштырып аламыз. Сармайымыз міндетті түрде салкын болуу кажет. Содан соң каймагыбызды, суумузду куюп жакшылап аралаштырып камыр илеп аламыз. Енді кремимизди дайындап аламыз. Мен кайнатпалуу крем колдондум. Өздөрүңүздүн каалоогуңузча кандай крем болсо да болот. Sütümüzді, қантымызды, жұмыртқамызды, унумузду салып, жай отта коюланганча аралаштырып аламыз. Енді камырымды мен 9 бөлүккө бөлүп алдым. Калган формаңызды жасасаңыз болот, какпакпен де жасасаңыздар да болот. Осылай пиширип аламыз бәрін. Кайнатпалуу крем дайын болду. Эми онун үстүнө сармайымызды салып, жакшылап аралаштырып аламыз. Содан соң мен 100 граммдай каймак костум. Дәм өтө жакшы болуп чыгат, және ванилин кособуз. Осымен кремimiz дайын болду. Енді камырымызды жинеймиз. Міне тортумуз дайын болду. Менин видеоларым унап жатса, лайк басып, тиркелип кетиңиздер. Ас болсун.